Да, диспетчерская текшеріңіз. Диспетчер аман болсаңыздар. Нарын райондық электр түйіндер ишканасынын башкы инженери Канат Амануулу 20 жылдан бери энергетика тармагында эмгектенет. Айтымда өктөмү катарлык рынок экономикасынын алгачкы мезгилдеринде кризистик кырдаал түзүлүп, чоң коркунуч жаралган. Айрыкча коррупциялык схемалардын күч алышынан каражат сол чөнтөккө шолонуп, абал ого бетер оордогон. Мурдагысын айтпай эле, азыркы учурда аябай эле жакшы кадамдарды жасалып атат. Материальный обеспечение, техника жагынан, болгон жагынан камсыздалып, буюрса сеттерибиз оңдогонго бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Капремонт, текущий ремонтторду 100% аткардык. 2023 жылы 7 дана трансформатор жаңы коюлду да. Негизден ушул жылы Нарын облусу боюнча оңдоп түзөө жумуштарына 36 миллион 582 миң 600 жана техникалык тейлөөргө 30 миллион 433 миң 400 сом каралган. Алардын толук кандуу өздөштүрүүсүнөн бардык ишканалардын кышка камгалары кабелтем болуп, илит шамынын өчүп калуу фактылары жок. Мына ушундай жагымдуулук курулуш иштерде да өкүм сүрүп, Нарын райондук электр түйүндөрү ишканасынын базасында электр таяныч мамаларын жасоочу цех курулууда. Анын курулуш монтаждоо жумуштарына делинген 18 миллион сому мамлекет казынасынан чегерилген. Буюрса бул ушу жаңы жылга чейин ишке берилет зданиясы. Анан өзүбүздүн оборудованиялар сатып келип, буюрса 2024-жылга бул зым тиректерди өзүбүздөн чыгарсак деген буюрса ниетибиз бар да. Жылдык эмесе чыгарган 2000 ошо даана зым тирек чыгарылат да. Алгандын бермеги бар эмеспи? Пайдаланган электр кубаттуулугу үчүн төлөмдөр да мурдагы жылдарга салыштырмалуу алда канча жакшырган. Айрыкча бюджеттик мекемелердин өз ара эсептешүүлөрдү так жүзү баштаныктары кубандырат. Азыркы топтолгон карыздардын 33% элдики, 62% жылуулук жана башка объекттердики болсо 3% гана ооруканаларга, мектептерге, балдар бакчаларына жана маданият жайларына таандык. Бүгүнкү күндө биз толугу менен чогултуп 11 айда 100% жапканбыз, 700 миллионго чогултуп. Анан дагы декабрь айыбыз бар, 12 ай. Бул менен дагы где-то 100 миллиондун теретесинде уже күтүлүүдө. Эгерде теплоком энергия ишканасы толугу менен электр энергиясына пайдаланган төлөмүн жүргүзүлсө, биз жылды толугу менен кудай буюрса 100% ашыгы менен жабабыз. Дейинкиси өнөр жай ишканалары дээрлик жок десе, Нарын облусунда кышкысын электр жарыгын үзгүлтүксүз берүү жакшы датка айлангандыгын белгилей кетүү абзел. Анткемнен өзүңүздөр көрүп тургандай бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмүн электр кубаттуулугу менен камсыздоо олуттуу стратегиялык мааниге ээ Карт Нарын дайрасына быйыл суу өтө аз. Демек, мындай жагдай баарыбызды электр кубаттуулугун үнөмдөөгө үндөбөй койбойт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.